Assalamu alaikum. Урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөр. Кутмандык ушак кечиңиздер менен туугандар. 21/9 2022 жыл буюрса Москва аксы боюнча кечки 22:30. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Жаан-чачынга карабай билет алып алганбыз. Өзүңүздөр акыркы кабарларды интернет тармактарынан көрүп атасыздар. Буюрса мен айтып атканмын, видео тарттырып жок дегенде поддержка кылып туруңуздар. Бизден съемкадан түшкөн акчадагы ошол жактагы биздин мекендештер үчүн элден түшкөн акчанын катарына кошулуп атат. Мен сиздерге бул чыгарылышта ушул Москва, Кыргызстан жана границага кирди чыкты каттаган байкелерибиз менен, досторубуз менен жакшылап маалыматты жеткирип коеюн. Сиздер болсо группага бөлүшүп коюңуздар. Эгерде ушул сыяктуу бир нерсени реклама кылыш керек болсо, бизге кайрылсаңыздар, сиздердин да жардамыңыздар болот. Биздин кызмат акыны бересиздер, биз ошол жака жумшайбыз. Буюрса эки жактын тең поддержкасы болгон болот. Анда ушул жерде семиместный, анан мындай Солярис эконом класстагылар менен границага каттайт экен. Андан сырткары спринтерлер бар экен. Кыргызстандын кайсы жерине чейин, кайсы областтарына жүктөрдү алып кетет. Жана границага, кайсы границага кирип чыгып атат, ошол боюнча маалыматты жеткирип коелу. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум мекендештер, туугандар. Биз ушул Москвадан Кыргызстандын 7 областына жүк жеткиребиз. Жана андан сырткары ушул жерде 7 орундуу машиналар менен Казакстанга кирди чыктыга документ боюнча алып барып алып келебиз. Бизде стажы жакшы, 10 жылдан жогорку стаж менен бул жерде шоферлор бар. Эч ойлонбостон түз эле байланышсаңар болот. Биздин адресибиз бул жерде турган жерибиз Кузьминки, Жигулевская 18 деп келсеңер, түз эле өзүбүз менен байланышасыңар. Биздеги машиналар көбүнчөсү 7 орундуу машиналар, анан 4 киши болуп калса чыкпай калып кетпейт. 4 орундуу мондай соляристерибиз бар. Булар сөз кызматта. Ушу эл үчүн атайын ушуларды уюштурдук. Сөз 7 киши алып кетет элем, 6 киши алып кетет элем деп турбайт. Келген киши сөзсүз чыгат. Кудай күнүгө ушундай машиналар каттап турат. Границага чейин канча жол пересетка болот? Азыр акыркы учурда мага да ушундай чалгандар көп болду. Сен тарткан жерлер бизгиде 3 жолу машинеге отургузуп эметти деп. Границага без пересадки кайсы машинага отурсаңар, ошол менен барып келесиңер буюрса. Атайын ошондой ушул элден ушундай жалп болгон үчүн биз ушундай немен уюштурдук да. Бир эле машинага отурасыңар, кайсы машинага отурсаңар, ошол машина границага чейин алып кирип алып чыгат. Кызмат акыңыздар кандай анан? Же келишип элеби өз ара? Кызмат акы келишимбаада. Бул границаныкы. Кыргызстандыкы боюнча, Кыргызстандыкы деле келишимбаада. Анан жүк боюнча айтып кетсем, действительно мондай колунда жок, кыйналып аткан же бир зарыл неме болуп калса, ошолордун бекерден алып кетебиз жүктөрүңөрдү. Түз эле кайрылсаңар болот. Жакшы, да барбы кошумча маалымат? Кошумча маалымат. Эми калганын көздөр кошуп койгон. Калганын телефондон тактап, ушу экранда көрүнүп турат, адрес, телефон, ушу байкелерибиздики. Москва, Кыргызстан жана границага кирди чыкты туугандар. Толугураак маалыматты телефон аркылуу билип, байланышып, анан алсаңыздар болот, кызматыңыздарды кылдырсаңыздар болот туугандар. Силер көрүп тургандай, ушундай 7 орундуу автоунаалар, бул стептер уже Кыргызстанга жөнөп атыптыр, үстүндө жүктөрү менен. Андан сырткары бул жакта спринтерлерди көрүп турасыздар туугандар. Мына ушундай. Бул жерде баары мындай боевой водительдер экен. Бурса сиздердин кызматыңыздарда туугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Сиздерге мен Нурмбет Махматалиев кызмат кылам. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.